Эми сөктүн тили жок. Эле көзүндө эл жок, айта берет. Жакпаса жакпасын, бизге жактыргандар добуш берсе болот ошол. Жетет. Маселе бет болсо биз бул маселени чечебиз. Биз берки апельсин, Кайыш партиясындагы 5 жылда бир өзгөртүп, же тегел өзгөртпөй элди зериктирбейбиз. Биз бат-баттан керек болсо күндүгө бетти өзгөртүп турабыз. Бизде Кудайга шүгүр, резерв жетет. Бет маселесин мына биздин партия чечет, ишен коюңуздар бизге. Жок, эми бизде эле таптакыр бетибиз жок дебедик. Кудайга шүгүр, бир болсо да мондай бетибиз бар, Кудай берген. Чындыгында Кудай бергенде мынчалык калыр бышык эмес болчу. Ал жерде алар 19 миң кылып берсе, мен 19 миң 50 сом кылып берем дегенмин. Алар 19 миң кылдыбы? Кылган жок. Демек мага кезек келелек деген сөз да. Мен 300 мектеп салып берем эмес, сатып берем деп айттым эле. Сатып берем дегенде жанагындай сатып алып берем эмес, кымбатка сатып берем деп айттым эле. Урматтуу оппоненттер, мындан 6-8 ай мурда экөөңөр жанагы ресторанга барып, жанагы ресторанга тамак жеп атып, тамагыңарга биринчи майонез тамчылаттыңарбы же кетчуп тамчылаттыңарбы? Элдин алдында жол бербей ушул нерсеге. Эл билсин кимдикин экенин. Мына булардын чыныгы жүзү. Мына сиз өткөндө айттыңыз, ушуну биринчи элдин алдында жооп берип алыңыз. Бет, урматтуу бет партиясынын жетекчиси. Бетиңиз жок экен дейин го, фразеологизмди майыл сөзгөр берет экен. Мына элдин алдында ушинтип өзүңүз уят болуңуз. Аны мага аягым бадап кеткен да. Мына көрдүңүзбү, ушинтип элдин алдында өзүңүз уят болуңуз. Сиз биринчи өзүңүздү билип алыңыз. Кыскасы абал ушундай, ким туура же ким калп айтып жатат, муну билиш кыйын же мүмкүн эмес болуп калды. Андыктан рекол, кайра чакыртып алуу укугун мыйзамдаштыруу учурдун талабы деп ойлойм. Рекол маселени мыйзам чегинде чечүүнүн бирден бир жолу. Рекол, кайра чакыртып алуу бийлик бутактарынын ишенимди актабаган учурда кызмат мөөнөтү бүтө электе мыйзамдуу жол менен аларды кызматтан четтетүү мүмкүнчүлүгүн берет. Дал ушундай эле жогорку кеңешке аттанган эл өкүлдөрү же партиялар өз кезегинде ишенимди актабаса, талапка жооп бербесе, берген убадаларына жооп бербесе, шайлоочулар аркылуу белгилүү добуш топтоп, аларды кызмат мөөнөтү бүтө электе эле парламенттен четтетип коюу мүмкүн. Авал ушундай болсо, тактап айтканда кимдин туура эмес калп айтып атканын билүү кыйын болгон жерде биз алдыдагы шайлоодо деле мурдагы шайлоонун тагдырына кабылабызбы? Бул менимче толугу менен мүмкүн. Анткени шайлоочулардын 90%-нын материалдык абалы жакшы эмес. Балким бүгүн кайсыл акчага үйгө нан апарам деп ойлонгон кишилер. Так ушул жерде акчанын салмагы бул шайлоодо дагы аскатабы? Менимче аскатат. Карапайым адамдарды добушуңду акчага саттың, келечегиңди саттың деп аларга урушуп, кыйкырып, акарат кылып, балким жээрүү туура эмес. Анткени кышта көчөдө үшүп бараткан бир адам жолдо таап алган тонду сөзсүз түрдө киет үстүнө. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Экинчиден айталы, шайлоочулардын көпчүлүгү акчага алданбай, аң сезимдүү түрдө партияларды тандап алмай болду. Бул учурда биз туура бизге берген сөздөрүнө тура турган, убадаларга тура турган партияны шайлап алуу мүмкүнчүлүгүбүз канча? Акча албаган учурда деле бизге сонун иш пландарын түзүп келип, сонун платформалар менен укмуш келиштирип сүйлөгөн адамдарын алдыңкы планга чыгарып, кайра эле шайлоочуларды алдап, көп добуш алып кетип калышы мүмкүнбү? Бул дагы мүмкүн. Кимди тандайбыз, кимдин туура сүйлөп жатканын, ким ишеничти актаарын, ким чын ыхластан эл үчүн аттанып жатканын кантип билебиз? Бул мүмкүнбү? Бул дагы мүмкүн эмес. Андыктан чара, маселени чечүүнүн чарасы рекол, кайра чакыртып алуу укугун мыйзамдаштыруу. Рекол, кайра чакыртып алуу укугу мыйзамдаштырылса, элдин добушун алып парламентке барган эл өкүлү эгер туура эмес иштесе, кыңыр ишке аралашса, берген убадаларына турбаса, же кыскасы ишенимди актабаса, аны жекелеп, же партиясы менен чогуу кайра чакыртып алуу мүмкүн болот. Бул укук дүйнөдө 35тен ашуун мамлекетте бүгүн мыйзамдаштырылган. Дүйнөлүк тажрыйбага карасак, бул укук мыйзамдаштырылгандан кийин практикага ашуусу аябай сейрек кездешиптир. Бирок бул укук мыйзамдаштырылгандан кийин тийиштүү өлкөлөрдүн бийлик бутактары дагы алгылыктуу, жемиштүү иштей баштагандыгы тажрыйбада көзөмөлдөнүптүр. Кыскасы, бир тараптан ак үйдү карап, булар жегиштер иштебейт, өздөрүнө гана иштейт деп акарат кылып сөгүп сагуу маселени чечпейт экенин көрдүк. Же болбосо шайлоого 30 күн калганда кеминде 30 жылдык жарабызды козгоп, шайлоого аң сезимдүү катышкыла, акчага алданбагыла, туура партияны тандагыла, келечегибизди тандагыла деп
шайлоого аң сезимдүү катыша албаган бурадарларыбызды добушун акчага сатып жатат деп аларды дагы акырат кылуу, кемсинтүү, жээрүү менен маселени чече албайт экендигибизди көрдүк. Бул биздин кеминде 30 жылдык ката кемчилигибиз. Андыктан шайлоого 30 күн калганда туура партияны шайлайлы деп катуу бакырып кыйкырып туруп, туура партияны тандап алышыбыз мүмкүн эмес. Кыскасы, жыйынтыктап айта турган болсок, биз бул шайлоодо дагы тилекке каршы акча менен амал көйгө алданабызбы? Менимче алданабыз. А бирок рекол укугун, кайра чакыртып алуу укугун мыйзамдаштырып койсок, шайлоочулар эл уткан болот. Анткени ар дайымкы шайлоодо эле бул шайлоодо дагы талапкерлер акча чачсын, шылтоо менен мектептер оңдолсун, жолдор оңдолсун, сөздөр берилсин, убадалар берилсин. А бирок парламентке барганда эгер бул убадалар аткарылбай турган болсо, берилген сөздөргө турулбай турган болсо, кыңгыр ишке аралаша турган болсо, ал кызмат мөөнөсү бүтө электе эле кайра чакыртып алып коюу укугу элдин колунда болот. Мындайча айтканда, эл өкүлүнүн тизгини 5 жылда бир жолу шайлоочунун колуна кирбейт, 5 жыл бою шайлоочунун колунда турат. Мен ойлойм, жогорку кеңешке аттанып жаткан талапкерлердин бардыгы эле ушул рекол, кайра чакыртып алуу укугун мыйзамдаштырууга кошулса керек, буга макул болсо керек деп. Анткени биз билгенден жогорку кеңешке бардыгы эле биздин талапкерлер элге кызмат кылалы, элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коелу деп барат эмеспи? Мен Facebook'tan жеке электрондук адрестерден Азаттык радиосунда ушул рекол, кайра чакыртып алуу тууралуу жазган макаламды тиркемелеп, азыркы шайлоого бараткан аттуу баштуу партия лидерлерине жөнөттүм. Акыбетин көрө жатарбыз. Аман болуңуздар.